Ассаламу алейкум, урматтуу интернет колдонуучулар, YouTube'дагы көрөрмандар. Буга чейин бул маселени мен көп жолу айтып келгенмин сиздерге. Тагыраак ушул эт боюнча бул холодильниктеги эт, морозилниктеги эт 37 миң сомго алынган. Кунажында сойдуруп алып келиптир. 110 килограмм эт чыгыптыр. Пакеттерге салынып бардыгы бөлүнгөн. Ошондо 37 миңди 110го бөлсөңүздөр, ар 1 килограмм эт канча сомдон туура келгени чыгат. Мына азыр биз майдалап бардыгын бөлүп пакеттерге салыштырып бердик. Кыскасы мына ушундай. Ушул нерсени базардан, касаптан 500 сом, 550 сомдон эт алып турбай, мынтип тирүү уйду мал базардан сатып алып туруп сойсоңуздар 350 сом, 320 сом, кыскасы сиз алган уйдун баасына жараша, чыккан килограммына жараша касаптан бир топ эле арзан баада аласыздар. Бул жердеги кыздар азыр бөлүштүрүп бергенден кийин пакеттерге салып, бул жакка морозильникке жайгаштырып атышат. Так что ушул нерсени башкалар да кылыш керек. Базарда эт кымбат деп отура бербей, мал базардан уй алып туруп, тирүү уйду союп алсаңыздар кунажында сиздерге арзан түшөт. Ал жерде жүрөгү, башы, туягы, ичеги, карын ошо бардыгы сиздерге калат. Куйругу дагы,